Көмүрдүн тоннасы 4000 сом деп жазылганы менен азырынча сатыкта жок. Дарбазасы жабык турган көмүр кампага жаңы жылдан бери андай баада көмүр келе элек. Ага чейин жарандар паспортун көрсөтүп 2 тоннадан алышкан. Күз мезгилинен баштап үзгүлтүксүз берилип атат. Эртең менен буюрса 5 вагон келет. Бул 300 тонна көмүр да. Ошону келгенде бул паспорт менен бердирип атабыз. Себеби болсо деген спекулянттар, баягы ортомчулар биздин базадан келип ала калып эле, кайра чыгып эле 5000 сомдон сатып атышат да. Ошону жокко чыгарыш үчүн ошондой кадамдарга барып атабыз. Менчик көмүр базаларына күн сайын көмүр келип турганы менен алда жетишсиз. Бир келгени кечке чейин эле сатылып жок болот. Сууктун күчөшү менен көмүр алабыз деп кезек күткөндөр да көбөйдү. Кыш башталарда 4 тонна алабыз деп келгенбиз буяка. Ошондо киши көп болуп 4 тонна ала албай калганбыз да, 2 тоннада эле чыгып калган бул жакта. Ошо азыр эми кайра да алалы деп келдик да, ошо жетпей калды да. Ошондо баасы 4,5 болсо керек эле, 4,5 болчу. Азыр 5,5 деп атышат. Бишкекте жекеменчик көмүр кампалары көп болгону менен кенден келген кара алтындын көлөмү аз болууда. 2 ай мурда жарандар канчага аласа сатып алса, азыр 2-3 тоннадан ашык берилбейт. Аз-аздан келет, күнүнө 1 машина, 2 машинадан эле келип атат. Тонналар эсептегенде күнүнө 30 тонна же 50 тонна чейин эле келип атат. Азыркы учурда келиши ошондой эле. Сатылыш болсо 5000ден 5300дөн, кээ бир жерлерде 5,5дан сатылып атат. Алып келген КамАЗдер дагы кымбат келип атат. Ошо байланыштуу биз болсо үстүнө 100 сом кошуп эле айлыктардын, балалардын айлыктарын чыгарыш үчүн 100 сом кошуп сатабыз. Учурда калктын басымдуу бөлүгү көмүр сатып алганы менен дагы деле сурагандар көп. Буга чейин көмүрдүн баасын көтөрбөө боюнча талап коюлган. Бирок жол чыгымдары көп болгондуктан коюлган суммадан 1,5 миң сомго жогору. Борбордо күнүнө 1000 тоннадан көбүрөөк көмүр сатылат. Кыш ызгарынын күч алышы менен азыркы тапта мамлекеттик жана жеке кампалардын бардыгында кара алтын жетишсиз. Сатуучулар буга чейин октябрь-ноябрь айларында көмүр жетиштүү болгон кезде кардарлар аз болгондугун айтат. Азыркы тапта көмүрдүн баасы 5000 сомдон 5,5 миң сомго чейин сатылып жатканы менен бир күндө бир базага 50-60 тонна көмүр келсе, ал кечке чейин эле сатылып кетет. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.